Чоң рахмат. Мына кесиптешибиз өзгөчө бир кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырып кетти. Анын арасында $558,000 сатылган бир бөтөлкө вино дейт. Укмуш, дүйнө жүзүндө кандай гана жаңылыктар болуп турбайт. Ооба, азыр келген коногубуз дагы аны ичпей эле жөн эле кармап отуруш керек окшойт деп комментарий берип өттү. Ал эми келген коногубузду тааныштыралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга жаркылдап кирип келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Карымов агабыз келди. Кош келиңиз. Биринчиден куттуктайбыз сизди ушул наам үчүн. Рахмат, саламатсыздарбы? Рахмат. Кече жакында наамды алдыңыз, эми баса бергилеп айтсак болот. Бул наамды мурун эле берсе болот эле, балким бир аз кечигип калдыбы деген да ойлор жаралды, анча мынча. Унутуп калышкан. Унутуп калышканбы? Айбек мырза, айтсаңыз, жакында эле сиздин ушул жарнамалык роликтер кетип баштады, концерт бергени турасыз. Болгондо да концерт өзгөчө бир интрига менен бир жарнама болуп атат да, сахнадан кетүү, коштошуу концерти деп атасыз. Сахнадан эмнеге кеткен атасыз? Эми сахнадан кетүүнүн көп мындай мен себептери бар, максаттарым бар дегендейчи. Айтыла турган себептер бар, айтылбай турган себептер бар. Сахнаны өзү ыйык тутуп, ыйык багыш керек, аны сыйлаш керек. Ал жерге акыркы учурларда эми баягы мүмкүн мен бир башка дагы өзүмдү башка багытта сынап көргүм келип аткандыр дейм да. Кайсы багыт? Бизнеспи? Эми бизнес багытында дагы бир башка багыттарда сынап көрөйүн деген ой, максат, тилектерим бар. Анан эми сахнадан кетүү деген бул чыгармачылыкты бүт эле токтотуп коюу дегенден мен алысмын. Чыгармачылыкты мага өнөрдү Кудай берген. Бир эле Кудай ала алат аны деп ойлойм. Мен өзүм дагы чыгармачылыкты таштайын десем дагы муну таштай албайм. Мен Кудай берген обондорду чыгара бериш мүмкүн, өзүм ырдап коюш мүмкүн кесиптештерим ырдашы мүмкүн, бирок сахнага менен коштошуп, бул сахнада концерт коюп, гастролдорго чыгып, ушу башка концерттерге катышып, эме кылганга мен биринчиден чолом убактым аздыгына байланыштуу бирөөтөн эле мындай бир башка багытты тандап атам да азыр. Балким ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды эле күтүп аткан эмес белеңиз? Берер менен эле кетейин деп. Жок. Эми наам деген наам экен, убагында жутунуп мен деле албалайын, мүнтүп алайын деген нерседен алыс эле мындай момоюп жүрө берсең, эмне деп коет, бала ыйлабаса эмчек бербейт деп коет го. Ошол сыяктуу болуп эле ыйлабай эле жүрө бергенбиз да. Анан эми акыры ыйлап баштадыңыз. Ыйлаган деле жок. Бирок бир жерде мен мына эфирде кутту элдин алдында да айта алам да, барып жалдырап, же болбосо мага наам бербей атат деп бир дагы баш көтөргөн жокмун. Акыркы учурда эмгегим акыры бааланды. Биздин ушу акыркы азыркы учурда ушу президентибиздин указы менен алып калдым да. Бирок мен ыйлаган жокмун, ушул күнгө чейин ыйлаган жокмун да. Сонун. Эми баягы сизди сахнада 20 жылдан ашуун, менимче бир 25 жыл болуптур. 25 жылдан бери кыргыз эли таанып келет, билип келет, сүйүп келет, ырларыңызды угуп келет. Анан сиз сахна менен коштошом десеңиз, кандай болуп атат? Мындай кантип кабыл алып атышат ошол нерсени? Коюңуз деп аткан жокпу? Коштошпой эле коюңуз дегендер көп эле болуп атат. Эми кээ бирлери баягы ойлоп атат деп, болду эми ырдабайт экен, бүт баарын токтотуп коет экен деген ойлор болуп атат. Эми ал сахнаны менен коштошуп, чыгармачылык менен коштошо албайм мен эч качан. Аны анча мынчалар башкача кабыл алып атышабы, бирөөтө эле кетет деген ойдо ар кандай пикирлер айтылып атат, жазылып атат. Эми баары туура түшүнөт болуш керек. Мүмкүн кийинкилерге да үлгү болуп каламбы, өзүнүн убагы келгенде бир өзүбүздүн эле чыгармачыл агабыз айткандай да, жакшы нерсени убагында эле токтотуп эме кылып койгон жакшы, учурунда
кетип калган эмне да Айбир менен кетип калган жакшы деп айтышат экен. Ал эми мына ушул сахнадан, концерттен бир аз алыстайын деп атасыз. Анан жубайыңыз Гүландачы кандай болот? Ал иштей береби же ал жакта да токтотосузбу? Жок, Гүландага мага окшоп 25 жыл кызмат кылыш үчүн дагы эч болбосо 15 жыл бар да. Ошон үчүн ага иштеши керек да. Анан кээ бирлер ойлоп жатса керек, мен деле ойлоп калдым да. Балким бул жанагы концертке мындай чакыруунун бир пиар жолу болуп атабы? Мен сахна менен коштошом десе, коштошуу. Бир жолу барып ыргып алалы. Бир жол барып ыргып алалы. Анан эртең күнсү кайрадан Айбек Карымов сахна менен коштошпой калыптыр. Кетирбей коюштур деген болуп калбайбы? Жок, эми ал мен эми 25 жыл кызмат кылып, анан бүгүн коштошуп алып, эртең кайра кечирип коюңуздар деген адамдардын катарында эмесмин да. Мен мисалы мени чоң энем айтчу эле да, түү деген түкүрүк, кайра жутсаң макүрүп деп койчу эле да. Бир сөзүм ошондой, жашоодо деле негизи мен болгон мындай орусча айтканда натурам деп коет го. Болгон дүйнөм, жан дүйнөм ошондой меники. Бир нерсени айттымбы, колуман келсе кылам, колуман келбесе кечирип кой, мен кыла албайм деп коюш мүмкүн. Ушундай эле, андай болуш мүмкүн эмес да. Макул, эмнеси болсо дагы сиздин ырларыңызды уккубуз келет, сиздин чыгармачылыгыңызды дайыма көрүп тургубуз келет, жаңылыктарды угуп тургубуз келет. Сахна менен коштошсоңуз дагы ошо чыгармачылыгыңыз менен коштошпой эле коюңуз. Кээ бир жерлерде угуп туралы, жазыла берсин. Балким сиз ырдабасаңыз дагы, балким сиздин жазган обондоруңузду башка чыгып келе жаткан муун ырдап турса, сиздин атыңыз Айбек Карымов деп чыгып турса, ошол айтканыңыз. Мен ойлойм, сизге дагы жакшы сыймыктарды алып келсе керек. Анан Айбек бек айтсаңыз, сиздин жараткан обондоруңуздун арасында биз кичине кезибизде, мектепте окуп жүргөн кезибизде угуп жүргөн жанагы алтынын бере керек, келчи мындай, олтурчу жан эргити ыргай. Ушул обон сизге таандык экенин албетте кийинчерээк эле биз билип калдык. 93 жылдары чыккан экен бул ыр. Анан ошол убакта эмнегедир сиз бул обонду жаратып койдуңуз, бирок өзүңүз чыккан эмессиз. Кийинчерээк жанымсыз кайсыл жана дуэт менен чыгып кеттиңиздер, Дил кайрык менен чыктыңыз. Чыгармачылыгымдын башаты, эң башаты ушул Сүйүү керемети деп аталат. Бул мен студент кезинде эл аспаптар оркестринин дирижерлугун бүтүп аткан учурумда жаралган. Анан мен муну дипломду коргой турган чыгармам болгон да. Оркестр менен гос мамлекеттик экзаменде ушуну менен өзүмдүн эмемди чыгармам менен коргогом. Ошондо Кутман Жолдошев экөөбүз чогуу окуучубуз. Кутман Жолдошев ырдап, мен дирижировать этип, анда Союз учурунда болчу да. Биздин Бишкектен мамлекеттик атайын комиссиялар барып кабыл алчу да. Анан ошентип мен өзүм ушул чыгарма менен 93-жылы эме калгам. Андан кийин эми чыгармачылыкта эле сразу ырдап же бир нерсе, мен көбүнчө телевидение жагында иштеп жүрдүм, Жалал Абадта. Андан кийин Нур эстрада тобун түзүп продюсерлик азыркы тил менен айтканда анда көркөм жетекчи деп койчубуз да. Анан азыр продюсер болуп калдык. Ошентип группаларды түзүп, өзүм ырдайм деген оюмда деле жок, бирок чыгармаларымды Клара Алибекова ырдачы, мен обондорум ырдап ушинтип жүрүп калдык да. Ошон үчүн ал учурда эми мүмкүн ырдоон деле оюмда жок болчу, бирок кийинчерээк баары бир мындай ырда дейт экен да. Ушундай болуп калат экен. Ошонтон анан кийин Дил кайрык чыгып, анан Дил кайрык менен бир шоу бизнес кыргыз эстрадасында аябай бир чоң мындай бум болгон, Кайсыл ар бир экинчи инсан, ар бир экинчи кыргыз эли ошол ырдап башташкан, кайсы жерде болбосун, тойдо болобу, жакшылыкта болобу, аябай эле Дил кайрык болуп баштаган да. Ооба, концерт туурасында айтсаңыз, кандай даярдыктар болуп атат? Өзгөчөлүгү эмне, темасынан сырткары? Эми бул менин 25 жылдыгымдагы чоң проекттердин бири. Мен муну атайын бир команда иштеп атат. Бул жаздан баштап эле иштеп атабыз да биз. Жаздан баштап биз мен кичи мекенимде Токтогулда чоң эл үчүн бир ат оюндарын,
кыргыз эстрада ырчыларынын чоң шоу концертин өткөрүп жайлоодо укмуш той болуп келди. Анан Бакыт Эрчиткен обондор деген мен балалыгым жөнүндө айылымдан көркөм тасма тарттык. Кыска метраждуу. Анан эми могу концерттин аты дагы Бакыт Эрчиткен обондор болот деп атадык. Китебибиз чыкты мен жөнүндө чоң көлөмдүү менен чыгармаларым менен ноталарым менен китеп чыгардык. Бакыт Эрчиткен обондор аты деле ошондой. Анан эми чыгарма концерттин да бир өзгөчөлүктөрү ошол мен эң алгачкы балалыгым жөнүндө тасма менен башталат дагы, анан андан эмеге переход оркестрге өтөт. Оркестр менен чыгармаларым, андан кийин эстрада болуп, кыскасы концертти өзүм алып барам. Алып баруучу болбойт бүтүн, Алып баруучу болбойт. Мен өзүмдүн чыгармаларым жөнүндө кайсы жылы кайсыл жерде көлдүн боюндабы же тоонун башындабы жазылганы жөнүндө кыскача акын ким жазган сөзүн акын менен акын жөнүндө айтып, экөөбүздүн тааныштыгыбыз жөнүндө бул кыскача өтө эмес, кыскача бүт эмелерди айтып мен концертти өзүм алып барам. Бир буручта өзүмдүн үйүмдү жасап алып, үйдө отуруп алып бара берем. Ырчы кесиптештерим бүт менин чыгармаларымды айтып, өзүм бир 5-6 10 чакты чыгарма ырдашым мүмкүн, а бирок калганын бүт ырымдырдап жүргөн кесиптештерим катышып ошолор ырдайт да. Жандуу болот экен, демек оркестр деп калдыңыз, э? Оркестр менен баштайбыз. Комуз, ушундай бир кызыктуу кылышка аракет кылып атабыз да. Кыскасы. Түшүнүктүү. Анан айтсаңыз, Айбек байке, ушул башка тармакка кетейин деп атам дедиз. Бирден бир оюм саясатка келеби деген ой жаралып атат да, келесизби? Анын бир нерсе деп айтышым кыйын. Эми элге канча 25 жыл ырдап, обон жаратып кызмат кылсам, мүмкүн башка жагынан дагы өзүм элге кызмат кылгым келип жүрөт. Эми аны азыр эле мен саясатка кеттим деп айта албайм. Убакыт көрсөтөт баарын. Убакыт көрсөтөт. Бирок аябай сыр кылып жатасыз. Мул жагынан сурайлы десек дагы, тиги жагынан сурайлы десек дагы айтпай атасыз. Балким жакын арада баарыбыз бир элти көрүп калып анан Айбек байке көрсө ушул ишти кылам деген турбайбы деп. Албетте эмнени максат кылсаңыз дагы баардыгы жеңил ишке ашсын. Айбек байке, ийгилик каалайбыз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Мына эртең күнү боло турган концертиңиз 20-сында болот, э? 20-октябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Айбек Карымовдун концерти болот. Баарыңыздарды чакырып өтөлү. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз. Концертиңиз аншлаг менен өтсүн. Анан кайсы тармакта болот атса дагы ийгиликтерди жаратыңыз дейли. Рахмат сиздерге. Сизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Карымов болду. Биз программабызды улантабыз.